Эсимбек эжи долбоору өзүнүн инстаграмдагы баракчасына түз эфирин баштаган учур. Урматтуу достор, бүгүн бизде ким конокто деп турсаңыздар, биз жогоруда эле жарыялап өткөндөй саясатчы Равшан Жээнбеков бар. Саламатсызбы, Равшан ага? Саламатсыңар. Саламатсыңар. Фейсбуктун, Инстаграмдын билесиңби сайтынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Албетте саясатчылар Кыргызстанда мүмкүн болушунча билимдүү болсо жакшы болот. Жакшы билим алса, саясатчылардын Кыргызстандын келечегин мындай так элестете алса, менин көз карашымда ал көбүрөөк бир ушул демократиялык багытта өнүккөн демократиялык мамлекеттерден үлгү алган, ошону менен бирге кыргыздын өлкөбүздүн, мамлекетибиздин, улутубуздун өзүнүн бир өзгөчөлүктөрүн эске алган саясатчылар болсо, мен ойлойм бул туура болмок деп. Эмне кылыш керек дегенде албетте бул мен бир кыска бир ойма келген 3-4 нерсени айтсак болот. Ал жакшы билим алышыбыз керек. Жакшы максат коюш керек. Мен келечекте көрүнүктүү, мыкты, коомго мындай жакшы ойлорду, идеяларды, коомду жетелеген жолду көргүзгөн саясатчы болом деп. Анан мен ойлойм, Кыргыздын саясатында өзгөчө бир маанилүү нерсе бар. Бул мүнөз. Орусча характер деп коебуз. Эгерде саясатчыда характер же болбосо мүнөз болбой турган болсо, кыргыз саясатында саясатчы болуш аябагандай кыйын да. Анткени кыргыз саясаты мисалы башка мамлекеттердин өзгөчө стабилдүү, Европанын мамлекеттеринин саясатына караганда өтө опурталдуу. Аябагандай тобокелчиликтери көп, рисктери көп. Сени кайсы жерден чаап кетет, кайсы жерден камап таштайт, кайсы жерден үй бүлөңдү сүйрөп кетет. Эч кандай гарантия жок. Ошондуктан кыргыз саясатында сөзсүз түрдө аябагандай күчтүү мүнөз керек да. Ансыз Кыргызстанда саясатчы болуу аябагандай оор болот эсептелет. Бул эми аябагандай талаштуу маселе. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Илим ар кандай нерселерди сунуш кылат. Мен мисалы көбүрөөк ушул батышта окуган адам катарында жана ошол Кыргызстандын келечекте мындай бир демократиялуу мамлекет, эркин мамлекет болуш үчүн салым кошуп аткан саясатчы катарында айтар элем. Ата-эне колунан келишинче балдарды эркин өстүрүшү керек. Бизде эгерде байкасаңар, биз балдарды төрөлгөндөн баштап тыйганды, балдарды басмырлаганды, балдардын сезимин, көз карашын, кандайдыр бир кадамдарын дайыма жөнгө салганга, какканга, ошону бир балага мындай диктатуралык аң сезимди киргизгенге көп аракет кылабыз да, бизде ата-энелер. Мен ойлойм, бул туура эмес көз караш. Канчалык биз балдарды эркин кармасак, бирок ошону менен бирге түшүндүрүүгө аракет кылсак, кагып силкеп эмес, түшүндүрүү жолу менен балага багыт бергенге аракет кылсак, биз ошончолук жакшы мамлекет курганга, жакшы балдарды тарбиялаганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк алабыз. Бизде ойлойбуз көп убакта ушул балдарды уруша берсек, же болбосо каккыласак туура болот деп. Ал менин көз карашымча туура эмес. Биз балдарды, менин көз карашым эркин, балдарды какпай, урушпай, түшүндүрүп, жакшы билим бергенге, жакшы тарбия бергенге, ушул аркылуу кеткенге аракет кылышыбыз керек. Бизде байкасаңар, жаштарыбыздын көптөрү калпак кийсе, анан кийин мен кыргыздын патриотумун деп чыгып туруп кандайдыр бир сөздөрдү айтса, же болбосо митингтерге чыгып мен патриотмун деп сөз сүйлөсө, ак калпакты кийип ошону биз патриот катарына кабыл алган бир кандайдыр бир түшүнүк бар да бизде. Мен кыргыздын патриотун кандай көрөм? Жанагы мен бекерден айтып аткан жокмун. Биз көбүнчө кандай мамлекет курабыз дегенде, ошол кыргыздын патриоту кандай болуш керек деген дагы суроо келип турат. Кыргыз мамлекети кандай болуш керек дегенде дагы биз ошого жооп издешибиз керек. Кыргыз патриоту кандай болушу керек? Кыргыз патриоту бул ак калпак кийген эле адам эмес. Кааласаңар, азыр бизде мода болуп кетти. Бир көрүнүктүү жерге барса эле ак калпак кийип алсак эле ошол жакшы көрүнгөндө. Ошол патриоттуулук көрсөткүчпү? Менин көз карашымда ал эч кандай патриоттуулуктун көрсөткүчү эмес. Ал болгону кичинекей гана бир критерий болуп эсептелет. Кыргыз патриоту бул билимдүү, кыргызчаны жакшы сүйлөгөн, кыргыздын маданиятын, жакшы маданияттарын, жаман маданиятыбыз көп. Мисалы кыргыздын кызала качуу маданияты жакшы маданият. Бул аябагандай жаман маданият. Бул кыргызды уят кыла турган маданият болуп эсептелет. Биз андай маданияттарды ыргытышыбыз керек. Андай маданияттарды жок кылышыбыз керек. Билимдүү кыргыз жигити менен кыргыз кызы кыргызчаны
ошону менен бирге англис тилин жакшы билген кыргыз баласы менен кыргыз кызы, кыргыздын жакшы маданиятын алып жүргөн кыргыз жигити менен кыргыз кызы мынакей патриот деп биз ушуну айтсак болот. Башка дагы көрсөткүчтөр бар. Бирок менин көз карашымдагы маанилүү көрсөткүчтөр ушулар болуп эсептелет. Эгерде кыргыздын баласы менен кызын ушул нерселер менен тарбияласак, билимдүү кыргыз, компьютерди жакшы билген кыргыз жигити менен кызы, англис тилин жакшы билген кыргыз тили менен кыргыз кызы менен жигити, мына менин көз карашымда эң негизги патриоттор ушулар болуп эсептелет. Жакшы генерал болом деген саясат солдатпы деген сөз сыяктуу эле президент, премьер болом деген саясатчы, ал саясатчы эмес. Саясатчы дүйнөдөгү эң амбициялуу адам. Саясатчыдан өткөн амбициялуу адам болбойт. Амбициялуу аял, амбициялуу эркек болбойт. Эң амбициясы күчүү бул саясатчылар болуп эсептелет. Эгерде ошого таяна турган болсок, албетте ал амбиция бардык саясатчыларда бар. Ошону менен бирге менде дагы бар. Бирок мен бир нерсени айтып кетишим керек. Реалдуу биздеги процесстер мага окшогон саясатчылардын премьер-министр болушуна, президент болушуна азырынча шарт түзө элек. Эмне үчүн? Мен демократиялык багыттагы батыштан үйрөнөлү деген саясатчы болуп эсептелем. Биздин коомубуздун бүгүнкү күндө 80-70% биз орустардан үйрөнүшүбүз керек. Бизге Путиндей саясатчы керек, бизге Назарбаевдей саясатчы керек деген коом көпчүлүк болуп эсептелет. Мага окшогон саясатчыларды колдогон ашып кетсе бир 10% элибиз бар. Ошол 10% менен мен кантип президент болом? Мен кантип премьер-министр болом? Бул мүмкүн эмес. Бирок мен саясатчы катарында, жана мен айтып кетпедимби, мен өмүрүмдү арнаган саясатчы катарында мен билем, менин көз карашым бул келечектүү көз караш. Менин көз карашым бул Кыргызстандын келечеги. Ошондуктан мен талыкпай өмүрүмдү арнап процесс катарында жыйынтыгы болбосо дагы иштеп келаткан саясатчы катарында салымымды кошуп өзгөртүүгө гана иштеп келатам. Силерге дагы мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Билесиңби сайтынан алып баруучуларына чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөргө, жаштарга мен жана айтып кетпедим, мен бардык нерсем бул саясатка келип такалат. Ал сөзсүз түрдө саясатка байланышкан нерсе. Мен эки нерсени айткым келет. Бизде бардыгы жаштар дагы, чоң адамдар да ойлошот, саясат маанилүү эмес деп. Мен ошол нерсени оодаргым келет. Саясат эң маанилүү нерсе. Билимди дагы, келечегиңер дагы, силердин байгерчилигиңер дагы, медицина дагы бардыгы саясатка байланышкан. Саясатка бардыгыңар аралашып, тем эле активдүү болбосоңор дагы кызыгып, колуңардан келишинче прогрессивдүү, демократиялык багыттагы саясатчыларды, жаш саясатчыларды, граждандык коомдун активисттерин колдогонго аракет кылгыла. Бул силердин келечегиңер. Экинчи, канчалык силер өзүңөрдүн өлкөңөр үчүн, эркиндигиңер үчүн, демократия үчүн күрөшө турган болсоңор, ошончолук жакшы мамлекет курганга көбүрөөк мүмкүнчүлүгүңөр пайда болот. Эгерде силер канчалык пассивдүү боло турган болсоңор, анда мамлекетти башка көз караштагы, туура эмес көз караштагы адамдардын башкарышына силер көбүрөөк салым кошосуңар. Ошондуктан мен силерден суранарым, прогрессивдүү саясатчыларды колдогула, эркиндик, демократияны туу туткан мамлекетти курганга аракет кылгыла.
аралчы бүгүнкү күндө жаштар